Бодрум шаарынан ары көчтөй биздин чыгармачыл топ мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай Түркиянын дагы бир кызыктуу кооз шаарларынын бири болгон Милас калаасына келип жеттик. Бул жерге бекеринен келген жокпуз, себеби бизди алып жүргөн гидтердин айтуусунда кызыктуу шаар. Андан тышкары бул жерде бүгүнкү күндө 141 миңден ашык адам жашап, Түркиянын маалыматы боюнча жаңы өсүп өнүгүп келе жаткан калалардын бири болуп эсептелинет. Андан тышкары эң башкысы калк ушул жерде жашаган улуттук маданиятка жана эне тилине өзгөчө көңүл бурат экен. Мына достор, Турциянын кайсыл жерине барбайлык сөзсүз түрдө колуңарга ушундай антеп сейиптик, бет кап, ансыз жада ысал ушундай музейлерге да кирүүгө болот. Биз азыр Милас шаарынын бир эски музейлеринин бирине келип атабыз. Милас шаарында бул Түркиянын бардык аймактарындагы илгерки каладагыдай эле өзүлөрүнө тийиштүү тарыхый жайлары бар экен. Анын бири мынакей биз турган ушул Хекатомнустун атына арналып жасалган мавзолейдин турган калдыктары деп айтсак болот экен. Тилекке каршы түбүнө чейин биз келе албайт экенбиз, себеби бүгүнкү күндө бул жерде реконструкция иштери жүргүзүлүп улантылып жаткан учур. Иш менен бирок тамакты ичүү убактысын эч ким жокко чыгарган эмес. Жаныбызды алып жүргөн гидтер ушул Чакан көлдүн жээгине чакырып, ушул жерден улуттук өздөрүнүн балык менен жасалган тамагын бизге көргөзөлүк деп чечти. Мына достор, биз отурган ашканада дагы атайын кадырлуу коноктор деп даярдалган ушул эле мына өзүңүздөр көрүп аткан суудан алып чыккан таза экологиялык балыктар мына алдыбызга дасторконго келип жетти. Урматтуу коноктор, бир эле суроо силерге: тамак жактыбы? Кандай экен балыгынын даамы? Демек азыр биз дагы даамын татып көрмөкчүбүз. Анда баарыбызга тамагыңыз таттуу болsun. Şimdi burada çalışan bütün herkes, bütün personel Биздин өлкөдө коронавирус күч алган учурда мамлекет жана тиешелүү мекемелер тарабынан иш жүргүзүлдү. Карантинге жабылдык. Азыркы учурда деле ал режим сакталып турат. Туристтер, коноктор бар, аз-аздан келип жатышат. Биз алардан маска, социалдык аралыкты сактоону талап кылып жатабыз. Албетте, мурдагы жылдарга салыштырмалуу туристтер аз, киреше да азыраак. Yönetimi daha bakanlığın bize sunduğu kurallar üzerinden gittiği için Бул Гербен сарайды баарыбыз жакшы билген, тарыхта өзгөчө Түркияда орунун ээлеген Султан Сулейман өзүнүн валидеси, башкача айтканда энеси үчүн салдырган экен. Достор, биз Мармарис шаарындагы эң маанилүү чептептин бири болгон тарыхый жайга келип отурабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде тартип катуу сакталган, бардыгыбыз бет кап менен эмес, андан тышкары эле мынакей биздин дем кабыбызды азыр текшерет.
Достор, мынакей бул турган чеп 1522 жылы, башкача айтканда 16-кылымда Улуу Сулейман ушул жерге жакын жайгашкан гректердин аралынан сактануу жана ошол жака кол салуу үчүн салынган жай болуп эсептелет. Мынакей ушул 16-кылымда, башкача айтканда 1522 жылы курулган шеп бүгүнкү күндө дагы ошол мезгилде сакталып тургандыгы, демек түрк эли өзүнүн тарыхына, маданиятына аяр мамиле жасаарынан кабар берет. Туризм деген программа кабыл алышып, ошол программанын негизинде бардык отельдер, канча ушу Түркиянын аймагында канча отель болсо, канча ушул туризм тармагында иштеген бизнесмендер болсо, ошолордун бардыгы бул программаны бирдей кабыл алышып, баары бирдей киришиптир. Биз бул бир жумадан бери ушул Түркиянын ар бир шаарларында отельдерин кыдырып жүрөбүз. Ал отельдердин баарында бул программа кынтыксыз аткарылат экен да. Сөзүнүн башында айтып өткөндөй эле, бул жактын ар бир жеринде ушул COVID-19 байланыштуу келип жаткан туристтерди кылдааттык менен текшерип атат. Мынакей бул жерде мерабалар. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle alalım. Normal. Мынакей менин дене табымды текшеришти, 36 бир экен. Демек мындан ары мен отелдин ичине кирүүгө мүмкүнчүлүк алдым.